Sport менен алектенүү бизге оңой көрүнгөн менен чынында бир топ күчтүү талап кылат экен. Мен азыр бир аз аракет кылып көрдүм, чынында аябай татаал жана бир топ күчтүү талап кылат экен. Чарчап да калдым. Ал эми спортчулар болсо бир эмес, бир нече жолу соккуруп, анан чемпион болушат эмеспи? Ал эми биздин бүгүнкү каарманыбыз ошондой чемпиондордун бири Мунарбек Сейитбек уулу болмокчу. Саламатсыздарбы? Kırgızstan'ın желегин көтөрүш үчүн şu bokstu таштабай жүрөм. Hem Kırgızstan'ды ылайым берсе дүйнөгө таанытсак жакшы да. Анан кээ менен сүйлөшүп, кайсы мамлекет деп болот да. Анан Kırgızstan десең Казакстан деп, Кыргызстанды билбегендер бар да. Ошолор болсо доказать этиш керек да, биз кыргыздар да күчтүүбүз дегенчи. Ошо ниетте биз Сардарларга чыгарда, турнирге чыгардан мурун биринчи ата-энебиздин берген дуаларын, бизге ишеничип болгон ишеничтерин, анан окуу жайыбызды, залыбызды, мамлекетибизди ойлоп чыгабыз турнирлерге. Ошо ишеничтерге бизге ишенген ишеничтерди акташка неме кылабыз да, акташты аракет кылабыз. Спорттун кайсы түрү болбосун бизге оңой көрүнгөнү менен аны алып кеттүү жеңил иш эмес. Ал эми анын ичинен боксту алып карай турган болсок, ал бир топ эле күчтүү талап кылат экен. Бұл маштыруучу бир гана маштыруучу эмес, бул психолог дагы, аканы да орун ээлейт, атаны да орун ээлейт. Бизде Мунарбек экөөбүз ортодо аябай көп. Мисалы жеңилип калганда баланын көңүлүн көтөрүш керек, аябай көтөрүп, жакшы ордорду сүйлөп, кармап калыш керек. Кээде спортсмен деген ар дайым эле жеңип жүрө бербейт. Бирде жеңилет, жеңилгенде ошол жеңилүүсүн туура кабыл алып, дагы иштеп, кийинки мелдештерди жеңген аракет кылыш керек. Ошого байланыштуу биз Мунарбек экөөбүз ортобузда эч кандай сыр жок. Бардыгыбыз бири-бирибизди мен анын жарым сөздөн, ал менин жарым сөздөн түшүнөт. Мен Мунарбек менен 2011-жылдан баштап машыгып келем ушул Ош Азия спорт клубунда. Мунарбек кандай десем, жакшы ишти так аткарат, залга кечикпей келет, убагында келет. Ошол жакшы бала, ыймандуу, ыйманга бекем. Спорттон дагы көптөгөн ийгиликтерди жетишкен, жаштар арасында чемпионат Азияда өзүн 3-чү месттен алып келген. Мен досум болгондуктан аябай жакшы поддержка кылам. Мага да билбеген нерселерин үргөтөт, мен дагы кандай кемчиликтерин айтып турабыз.
көрдүк. Эми боксту деле жаман дебейм, просто бизге бул спорт өзү жакшы нерсе да. Не только бокс, бардык спорттун өзү жакшы. Спортко баргыла дейт элем жаштарды. Спорттун айынан эл көрдүк, жер көрдүк, көрбөгөн нерселерди көрдүк да. Анан мен бокс менен машыкканыма уже бир 12 жылдан өтүп калды. 12 жыл ичинде кыйла кыйынчылыктар болду. Эми спорт деген оңой эмес экен да. Даже бул шашка ойногондо дагы мээнет керек го, башты иштетип кичинеси. Жеңгенде, текеленип кетпегенде, жеңилгенде намыскөй болууга үйрөтөт экен. Ал эми биздин бүгүнкү каарманыбыз жеңилгендин да дамын тапып көрүп, бирок ага карабастан дагы да болсо алдыга умтулууда. Сиздер менен ийгиликтүү иштериңиз болду. Амандыкта көрүшөлү.